Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен Иса Машаяктын кереметтери аттуу насаат сөздөрдүн топтомун улантмакчыбыз. Өткөн насаат сөздө биз шал оорлуу адамдын айыгышы жөнүндө караганбыз. Эгерде сиз аны көрө элек болсоңуз, бул видеонун аягындагы шилтеме аркылуу көрсөңүз болот. Бүгүн биз сиздер менен эки кереметти, Исанын оорлуу аялды айыктырышы жана Жайырдын кызынын тирилиши жөнүндөгү кереметтерди карайбыз. Бул окуя 3 жакшы кабар китептеринде тең жазылган, бирок биз убактыбызды үнөмдөө үчүн аларды бирөөнү гана карайбыз. Ал эми сиздер кааласаңыздар, өзүңүздөр үчүн толуктоо үчүн бул шилтемелерди дагы карап чыксаңыздар болот. Иса Машаяк жер үстүндөгү жашоосунда көптөгөн кереметтерди жасаган. Бирок алардын бардыгы жаңы келишим китептеринде жазылган эмес. Бул жөнүндө Исанын сүйүктүү шакирти Жакан төмөнкү сөздөрдү айткан. Иса булардан башка дагы көптөгөн керемет иштерди кылган. Эгерде алардын баарын жазып чыга турган болсо, жазылган китептер бул дүйнөгө батмак эмес деп ойлойм. Амин. Демек Иса Машаяк жер үстүндөгү жашоосунда көптөгөн кереметтерди жасаган. Жана алардын бардыгы жаңы келишим китептеринде жазылган эмес. Ал эми биз болсо Исанын жаңы келишим китептеринде жазылган 37 кереметин карап чыгып, Иса ал кереметтерди кантип жана эмне үчүн жасагандыгын түшүнөбүз. Бүгүн биз сиздер менен Иса жасаган эки кереметти, көп жылдан бери денесинен кан агып токтогон оорлуу аялды айыктыргандыгын жана Жайыр деген дин кызматчынын кызын тирилтиши жөнүндөгү кереметтерди карайбыз. Биз сиздер менен бул окуяларды, тагыраак айтканда, бул кереметтерди Лука жазган жакшы кабардан карайбыз. Лука жазган жакшы кабар 8-бөлүм 40-тан 56-га чейинки аяттарды бирге окуйлу. Иса көлдүн берки өйүзүнө кайтып келгенде, аны эл тосуп чыкты. Анткени алар аны күтүп жатышкан эле. Ошол учурда Жайыр деген киши келди. Ал синагоганын башчысы эле. Исанын бутуна жыгылып, ал андан өзүнүн үйүнө кирүүсүн өтүндү. Анткени анын 12 жашар жалгыз кызы өлүм алдында жаткан. Ээрчиген элдин көптүгүнөн Иса кысылып бара жатты. Топ элдин арасында 12 жылдан бери кан кетип, азап чегип жүргөн бир аял бар эле. Болгон мүлкүн дарыгерлерге жумшаган ал аялды эч бир дарыгер айыктыра алган эмес. Аял арт жактан келип, Исанын кийиминин четине колун тийгизди. Ошол маалда андан кан кетпей калды. Ошондо Иса: "Мага ким колун тийгизди?" деди. Бардыгы: "Мен эмесмин" дешкенден кийин Петр жана анын жанындагылар: "Устат, эл сени тегеректеп турса, мага ким колун тийгизди дейсиң?" дешти. Бирок Иса: "Кимдир бирөө мага колун тийгизди. Анткени мен өзүмдөн күч чыкканын сездим" деди. Аял болсо жашырынып кала албасын билип, калтырай басып келип, Исанын бутуна жыгылды. Анан бүт элдин алдында ага эмне себептен колун тийгизгенин жана ошол замат айыгып калганын айтты. Исага: "Коркпо кызым, сени ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер" деди. Ал ушинтип айтып жатканда, синагога башчысынын үйүнөн бирөө келип: "Кызың өлүп калды. Устатты убара кылбай эле кой" деди. Иса муну укканда Жайырга: "Коркпо, бирок ишен, ошондо кызың тирүү калат" деди. Иса үйгө келгенде Петр, Жакан, Жакып менен кыздын ата-энесинен башка эч кимдин үйгө кирүүсүнө уруксат бербеди. Бардыгы кызды жоктоп, боздоп ыйлап жатышты. Иса аларга: "Ыйлабагыла. Кыз өлгөн жок, уктап жатат" деди. Кыздын өлгөнүн билген алар Исаны шылдыңдап күлүштү.
Иса бардығын сыртқа чыгарып жиберди да кызды колунан кармап, «Кыз, ордуңан тур» деди. Ошондо кыздын жаны өзүнө кайтып келди. Ал ошол замат ордунан турду. Иса кызга тамак берүүнү буйруду. Кыздын ата-энеси таң калды. Иса болсо аларга болгон окуя тууралуу эч кимге айтпоону буйруду. Демек бул үзүндүдөн эки керемет окуяны көрө алабыз. Биринчи керемет окуя бул 12 жылдан бери денесинен кан кетип, азап чегип жүргөн бир аялдын айыгышы жөнүндө. Бул аял 12 жылдан бери ооруп, кыйналып, болгон мүлкүн дары-дармектерге жана дарыгерлерге жумшаган. Балким ал үйүн саткан, же колунда болгон мүлкүнүн бардыгын саткан. А балким туугандары дагы бир нерселерин сатып, ага жардам беришкендир. Бирок ошентсе да аны эч бир дарыгер эч кандай дары айыктыра алган эмес. Жана бул аялдын акыркы үмүтү Иса гана болгон. Бул аял кантип айыккан? Бул аялдын Исанын кийимине колумду эле тийгизсем айыгып калам деген ишеними болгон экен. Ал топ элдин арасында кысылып бара жаткан Исаны көрүп, ошончо топ элди аралап өтүп, Исанын артынан ага көрүнбөстөн анын кийимине колун тийгизген. Жана ал ошол замат айыгып калган. Ал эми Иса болсо өзүнөн күч чыкканын сезген. Иса ал аялга: «Коркпо кызым, сенин ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер» деген. Демек, бул аялдын ишеними куткарган жана Исанын өзүндө ооруларды айыктыруучу күч болгон. Ошол Исадагы күч менен адамдын ишеними бириккенде айыгуу келет. Исадагы күч менен адамдын ишеними экөө кошулганда айыгуу келет. Иса албетте бардыгын айыктыргысы келет. Бирок адамдын жоопкерчилиги, адамдын ишеними дагы маанилүү. Исанын айыктыруучу күчү менен адамдын ишеними биригиш керек. Ошондо айыгуу болот. Ушул эле үзүндүдөгү экинчи кереметте Иса жайырга: «Коркпо, бирок ишен, ошондо кызың тирүү калат» деген. Анткени анын 12 жашар жалгыз кызы өлүм алдында жаткан эле. Иса жанагы денесинен кан агып ооруган аялды айыктырып, аны менен сүйлөшүп жатканда, тиги дин кызматчы жайырдын үйүнөн бирөө: «Кызың өлүп калды. Устатты убара кылбай эле кой» деген суук кабар менен келген. Ал эми Иса болсо жайырга: «Коркпо, бирок ишен, ошондо кызың тирүү калат» деди. Ошентип алар жайырдын үйүнө келишкенде бардыгы кызды жоктоп, боздоп ыйлап жатышкан. Иса болсо аларга: «Ыйлабагыла, кыз өлгөн жок, ал уктап жатат» деди. Бирок тиги кызды жоктоп ыйлап жаткандар Исаны шылдыңдап кайра күлүшкөн. Эмне үчүн? Анткени кыз чынында эле өлүп калган эле. Жана алар Исанын ал кызды тирилте аларына ишенишкен эмес. Исада тирилте турган күч бар экенине ишенишкен эмес. Иса болсо бардыгын сыртка чыгарып жиберди дагы кызды колунан кармап: «Кыз, ордуңан тур» деди. Ошондо кыздын жаны өзүнө кайтып келди. Ал ошол замат ордунан туруп, жана Иса кызга тамак берүүнү буйруган. Ал эми кыздын ата-энеси жана бул окуяны көргөндөр буга абдан таң калышкан. Демек, бул үзүндүдөн биз сиздер менен Иса жасаган эки кереметти, көп жылдан бери денесинен кан агып токтобогон оорулуу аялды айыктыргандыгын жана жайыр деген кишинин кызын тирилткендигин жөнүндөгү кереметти көрдүк. Иса оорулууларды айыктыруучу, керек болсо өлгөн адамды да тирилте алган керемет жасоочу экенин биз көрдүк. Эки кереметте тең Иса абдан маанилүү бир сөздү айтты. Кан аккан оорусунан айыккан аялга: «Сени
ишенимин куткарды деди. Ал эми өлүм алдында жаткан кыздын атасы Жайырга коркпо, бирок ишен деди. Ошондо кызың тирүү калат деди. Иса бул кереметтерди эмне үчүн жасаган? Кандай деп ойлойсуздар? Ал эмне үчүн ушул кереметтерди жасаган? Иса айыгуу кызматында адамдын ишеними дагы абдан маанилүү экендигин көрсөтүш үчүн ушул кереметтерди кылды. Ал айыгуу кызматында адамдын ишеними да абдан маанилүү экендигин көрсөткүсү келген. Иса дагы күч менен адамдын ишеними кошулганда айыгуу келет. Иса бардыгын айыктыргысы келет. Бирок адамдын жоопкерчилиги дагы, адамдын ишеними дагы абдан маанилүү. Исанын айыктыруучу күчү менен адамдын ишеними биригиш керек. Ошондо айыгуу келет. Кудай сизди дагы айыктыргысы келет. Бирок ал сиздин жөн эле айыгышыңызды эмес, сиздин ишенишиңизди дагы каалайт. Ишенимсиз айыгуу болбойт. Ишенимсиз Кудайга жага албайбыз. Ошондуктан айыгуу алгыңыз келсе, чын жүрөктөн бекем ишениңиз. Ошондо Исанын айыктыруучу күчү сиздин жашооңузда дагы көрүнөт. Исанын кийинки кереметинен көрүшкөнчө, Кудайдын тынчтыгы, ырайымы жана боорукердиги сиздер менен болсун. Амин.